Assalamu алейкум достор. Бүгүн сиздерге өтө даамдуу, оңой корндоктун рецептин сунуштаймын. Бизге сосиска, un көптүргүч, сүт, кумшекер, туз, жумуртка, un жана шпажка таякчалары керек болот. Эң биринчи идишибизге жумуртканы салып, кумшекерден кошуп жана кичине туз салып, венчиктин көмөгү менен жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин сүттөн куюп, баардыгы бир массага түшкүчөктү жакшылап аралаштырабыз. Жакшы аралаштырып алгандан кийин эленген унга un көптүргүч кошуп, суюктуубузга кошуп аралаштырабыз. Өтө коюу эмес, өтө суюк эмес, орточо кылып дайындап алабыз. Дайым болду. Эми сосискаларды даярдайбыз. Сосисканы өзүн бүтүн кылып эле жасасаңыздар болот. Мен экөөнүн ортосунан бөлүп жасадым. Балдарым жегенге ыңгайлуу кылып. Эми шпажка таякчаларына сосискабызды отургузуп, баарын дайындап алабыз. Даярдап алдык. Эми кызып турган майга сосискаларыбызды жана жумурткадан жасалган суюктуубузга малып, катуу кызып турган майга бышырып алабыз. Видеодой кылып, айландырып бышырыңыздар. Майыбыз катуу кызгандан кийин отубузду кичине басаңкы кылабыз. Болбосо тестабыздын ичи кичине бышпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн орточо отто бышырыңыздар. Корндокту өзүн деле берсеңиздер болот балдарга, же өзүңүздөргө деле өтө сонун даамдуу тамак аш болуп эсептелет, же жанына гарнир кылып макарон же болбосо күрүчтү сууга бышырып берсеңиздер болот. Биздин корндогубуз дайым болуп калды. Видеону соңуна чейин караганыңыздарга чоң рахмат. Жазылып элек болсоңуздар каналыма жазылып, комментарий жазып, лайктан басып кетиңиздер. Алдыда дагы сонун рецепттер менен бөлүшүп турам. Аман болуңуздар.